Kahve tutup vereyim mi? Sen жасың қанша? Мен Англияға барғанда, мысалы, Англияда полиясын көріп, тосықтандым да, полиясы өте жақсы екен. Анан бізде де ушул нерсе болот экен деп ойлоп жүргөм. Мен Мирасқа барган чейин окууда болчумун, студент болгом. Эч кандай ишкерлик менен алектенген эмесмин. И окуудан эле ошол бир аз жашоо тирсек бир аз оорураак болчу. Анан ушул миграцияга барууну чечтим. Миграцияга барып мен көп жашоодон сабак алдым десем болот. Опыт алдым. Эң негизги бул туулган жерди салынуу болду. Анткени мыйзам негизинде жүрсең эч кандай проблема болгон жок. Миграцияда жүргөндө документибиз так болчу. Договор менен иштеп. Андан кийин үй бүлө куруп, анан ойлодум, үй бүлө менен да миграцияда жүрө бериш бул болбойт. Мен өз алдымча ишкер болууну кыялдандым. Ишкерликти баштоодо биринчи эмес алганда акча керек болуп калып, үйдө койлор бар болчу. Ошонун баарын саттым. Мен да бир тараптуу ишкер болоюн дедим. Биринчи пельмени цех кылып көрдүм. Үй шартында колдо түйүп, негизи план ошондой болчу. Полуфабрикат болчу да максат. Анан ал мезгилде жакшы тартпай калды. Колдо түйүлгөн пельмендерибиз туруп калып атты. Анан келинчегим кондитерский боюнча окуган болчу. Анан экөөбүз келип тортты карап көрөлүчү, кандай болот деп. Анан биринчи заказыбыз жасаган, өзү проба кылган заказ уже сатылып кетти. Эмненин максатында? Инстаграмдын максатында. Инстаграм социалдык тармактар боюнча көбүрөөк заказ түшүп баштады. Анан шаварма ачтык. Мираж кофейня деп ошол жерде тоок этинен шаварма жасап, Баткен шаарында. И ошол жерде өзү жасаган тортордон ширинтерди коюп иштетип аттык. Менин клиенттерим бул жергиликтүү тургундар, айылдын тургундары. Бул жерге ачкан жакшы, элге жакшы болуп калды. Анткени айылда мындай отуруп жей турган жок болчу место. Андан балдарды ойнотконго, мисалы, ушул жерде келип, жок дегенде бир кофе менен бир торт жеп кеткени бул айыл өнүктү десем болот да, шаар, как шаар, мини городок болуп калды. Мен эч кандай кыйынчылык көргөн жокмун, болгон рисковать этиш керек. Мен мындай рисковать этип коем. Ойчул ойлогонча баа тоокелчиклер кыраш турет го, ошондой эле мен аракет кылам. Ушу план койгом. Что мен келечекте бир чоң ишкер болом деген планым бар. Андан сырткары ушул ишкананы мен келечекте уулдарым башкарат деп план кылам, ниеттенип жүрөм. Айтам аларга да ушул азыр балдарым жаш, келип отуруп, ата мен да сизге жардам берейинчи, сатышайынчы деп келип отурушат. Айтам жакшы окугула деп, эң биринчи. Что математикадан негизи жакшы окугула дейм. Азыр да ошо планда жүрөм. Мен кошумча курстарга берем деп, математика боюнча. Себеби ар бир бала эсепке так болсо жакшы болот. Эгер сенин максатың, оюң бар болсо, бул албетте ишке ашат деп ойлойм. Ишке ашат. Максатты кандай кылыш керек? Максатты бул жазуу түрүндө кылыш керек деп ойлойм. Мен бул өзүм жазуу түрүндө максат кылып, бир нерсе ишке ашты да. Ошон үчүн айтамын, максатты тептерге жазгыла, ошол нерсе ишке ашат деп.